Ассаламу алейкум. Биздин Кыргызстан жарандыктар жана сыртта жүргөн бир туугандарыбыз, сиздерге Алла ыраазы болсун. Ушунча салым кошуп, кимде ким жарым курма кошкон болсо дагы Аллах субхана таала анын ырыскысын көбөйтүп берет деген хадистер бар. Садакага ушунчалык берип атасыздар, жардамыңыздар кошуп атасыздар, аяганда жоксуздар. Ошону менен бирге бизден атайын Россиядан, Москвадан келип бир ай мурун мына Темир менен Чыңгыз отпускага деп дем алышка келген эле бир айдын ичинде. Бир айдын ичинде булар күндөп түндөп ушул детский площадканы өзүңүздөр көрүп аткандар. Булар түндөп күндөп болсо да иштеп ушул жерде салым кошуп, тынбай иштеп атып 21 күн дегендин ичинде Таш көмүрдүн эли менен жардамы менен ушул детский площадка мына бүгүн 31 август майрамына карата бүтүп открытиясы болуп турат. Силерге да Алла ыраазы болсун, үй-бүлөңүздөр бактылык болсун. Өтө кубанычтуубуз, шаардын эли ушунчалык сүйүнүп атат, жаш балдар сүйүнүшүп, атайын Россиядан алып келишип, мондай сыйгалактарын, качелияларын алып келип, биздин балдар алып келип ушундай уюштуруп, орнотушуп, күндөп түндө иш кылып атат. Мына силерге рахмат Чыңгыз, Темир 21 күндүн ичинде ушул тынбай иштеп бердиңер. Алла ыраазы болсун силерге. Жана сырттагы бир туугандарда силерге да Алла ыраазы болсун, үйүңүздөргө бактылык берген болсун, тынччылык берген болсун. Жана салымыңыздарды кошо бериңиздер. Биздин шаарыбызга көркүнө көрк кошуусун, ынтымагыбыз эч качан ажырабасын. Ассаламу алейкум, Таш көмүрдүн бир туугандар. Биз азыр бүгүн аябай кубанычтабыз бардыгыбыз. Сиздердин жардамыңар менен ушу Таш көмүрлүк жергиликтүү биздин тургундардын биримдиги менен дагы ушул жерде иштеп кызмат кылышкандарга терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Основной ушул эки балабыз ушуна Темир менен Чыңгыз бул жерде аябай чоң ролду ойношту. Кудай буюрса мындан ары чарчабагыла, талыкпагыла, ар дайым алдыга только вперед. Рахмат жигиттер. Анын ортосунда дагы мына ушул бир тууганыбыз дагы ушул Таш көмүр садака биримдигинин мындай айтканда операторубуз, жазуучубуз, көп ролдорду ойногон бул бир тууганыбыз да келип калды. Бир тууганыбыздын жардамы да бул келип канча бирде да күндөп түндөп иштеп, мынакей бардыгына жетишип атат. Интернетке чыгарганы, кошумчаларды жазганы, ушунда аракет кылып сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык мына детский площадка курулуп кетти. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Үй-бүлөңүздөргө бактылык болсун. Мен мындай кооз катуу сүйлөгөн эле мындай баягы өз тиле акилер үкөлөр ички карындаштарда. Ассаламу алейкум. Чет өлкөдөгү Россия, Корея, Турция, башка мамлекеттеги биздин Таш көмүрлүк жерлештер чоң ыраазычылык билдирет элем ар бириңерге. Бул биздин биримдигибиз күчөп, ынтымагыбыз бекемделгендин бир белгиси ушул. Кудайга шүгүр ушунчалык бекем экенбиз. Акчабызды чогултуп, мынакей 21 күндүн ичинде ушул жердеги тургундарыбыз менен чогуу биримдикте куруп, мынакей азыр результат мына астыңарда турат. Силерге чоң рахмат. Мындан дагы бекемдеше берели, иншалла. Дагы жакшы проекттер астында турат. Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, жерлештер. Ар бириңиздерге өтө терең, чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыңыздарга ушу ынтымагыбыз бекемдүүлүктүн айынан ушундай детский площадкалар курулду. Булга чейин көптөгөн канча деген сооктуу жакшы иштер болду. Будан кийин да Кудай кааласа ниеттебиз көптөгөн масштабный пландар иштерибизди ишке ашырганга аракет кылабыз. Бардыгыңыздардан бир эле ушу чет өлкөдө эмес, бул Таш көмүрдө жүргөндөр, башка жакта бардык ким Таш көмүрлүк атуулардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Баарына чоң рахмат сиздерге. Ар дайым ынтымагыбыз бекем боло беришин Алла таалам өзү насип кылсын. Терең ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Алейкум. Асылман бир туугандар. Биринчиден эмне дейбиз? Сыртта бардык сыртта, бул Таш көмүрдө сыртта башка өлкөлөрдө иштеп жүргөн Таш көмүрлүк бир туугандарга терең ыраазычылык билдиребиз да. Ошол менен эле кошо буга чейин дагы көп жумуштар кылынды. Ошол менен эле катар мынакей 21 күндүн ичинде ушундай нерсе болуп кетти да. Бул нерсе негизи эле болуп көрбөгөндөйчү. Бардык сыртта иштеген бир туугандарды дагы да чакырып келет элек. Келип Таш көмүр садака биримдигине кошулуп, азыр жөндөн эле өзүңүздөр билесиздер, акча ар жакка кетип атпайбы, ысырап болупчу. Андан көрө 50 сомдон 100 сомдон которгондо деле көпчүлүктүкү мындай көбүрөөк болот экен да. Ошонун аркасынан мынакей караңыздар.
мынакей жаш балдар ойноп сүрүп баары мынакей эме болушу кенен ойноп жүрүшөт. Буга чейинчи мындай эме болгондор мисалы ата энеси же болбосо баягы башка бирөө менен катташпай бирөө менен мамиле кылбагандар мына ошолордун бала чакасы бирге ойноп баарысынын ата энеси мынакей чогуу бирге жүрөт да. Бул биздин жаштар баардыгыбыздын келечеги да. Эмес азыр балдарга ушундай келечекте ушундай нерсе кылбасак эртеңки күнү биздин балдар чоңоюп келет, башка шаарларга же башка жерге барып турганыбызда таң калат биз. Эмне бөлөк шаарга келип калдыкпы депчи. Ошого мынакей баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул жерде кызмат кылган жигиттерге баары колдон баягы иш алып, биримдикте бүткөн үчүн бардык ушу сыртта жүргөн бир туугандарга, ушул жерде кызмат кылган бир туугандарга терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Алла разы болсун силерге. Ассаламу алейкум. Экинчи жака